Мекендештер форуму бул чет өлкөлөрдө жашап жана иштеп жаткан мекендештердин өкмөттүн жана бизнестин натыйжалуу диалогу үчүн туруктуу, өзүнүн ийгиликтүү экенин далилдеген аянтча. Ал ишкер долбоорлорду жана Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүшүнүн, инвестициялык жана инновациялык келечегин талкуулоо үчүн түзүлгөн. 2012 жылдын 2-3 августунда Бишкек шаарында биринчи жолу Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаеванын демилгеси менен мекендештер форуму болуп өткөн. Бул форум Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, эл аралык жана улуттук уюмдардын колдоосу менен уюштурулган. Форумга 18 өлкөдөн мекендештер келишкен. Алардын ичинен 250 катышуучу жана 30 баяндамачы болгон. Мекендештер 2012 форумундагы панелдик талкуулоодо төмөндөгү 5 маселе көтөрүлгөн. Кыргызстан түпкү теги басып өткөн жолу келечеги, адам ресурстары, маданияттуу саясаттын артыкчылыктары, диаспора дүйнөгө карай ачылган терезенин тышкы ресурсу, бизнести өнүктүрүү. Ошондой эле 4 тегерек стөл өткөзүлүп, анда төмөндөгү маселелер талкууланган. Туризм жана бизнес тармагындагы долбоорлор, коомдук чөйрөдөгү долбоорлор, маданият жана өнөр чөйрөсүндөгү долбоорлор жана мекендештер түзүмү менен иштөө. Форумдун жыйынтыгында миграция боюнча эл аралык уюмдун өнүгүү стратегиясына миграциялык тарапты кошуу боюнча дүйнөлүк биргелешкен программасы долбоору ишке киргизилди. Чет өлкөдөгү мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы иштелип чыкты жана кабыл алынды. Мекендештер 2014 форуму 25-26 июлда Бишкек шаарында өткөрүлдү. Бул жылы форумда 25 өлкөдөн 300 катышуучу жана 61 баяндамачы болду. Форумда 5 пленардык талкуулоо болуп өткөн. Алар: миграция, көйгөйлөр жана мүмкүнчүлүктөр, Кыргыз Республикасында чакан жана орто бизнести күчөтүү, Кыргызстан жана Түркия, диаспоралар катализатор катары, таланттар үчүн болгон дүйнөлүк күрөштөгү үзүрлүү стратегиялар. Бишкек 21 кылым, ачык мүмкүнчүлүктөр шаары. Форумдун жыйынтыгында 2015 жылдын 29 апрелинен тартып Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу чет өлкөдөгү мекендештер менен байланышуу боюнча кеңешти түзүү жөнүндө номер 266 токтом кабыл алынды. Чет өлкөдөгү кыргызстандыктардын диаспораларынын картасын түзүү боюнча изилдөө жүргүзүлдү. Алар тентиген кыргыздар эмес. Алар орусча айтканда воин, аскерлер. Кыргыздын экономикасына жол салганы кетишти. Аякка барганда бир жакшы жери бар. Айылдагы жашоо шарттан айрылды. Айылда билесиңби, такыр эч нерсе кылбай өлбөй жашап жүрүшү болот. Аякка барганда өзүнүн тактыры өзүнүн колуна өтөт. Кордукту көрөт, бышат, токмок жейт, ийленет. Анан кийин күчтүү бизнесмен болуп чыга келет. Илгери ташка тартып барып, азыр миллионер болгон кыргыздарды көптө угуп жүрөм. Көрүп да жүрөм кээ бирөөнү. Мекендештер форумуна ошолор келет. Ошолор өнүп чыккандар. Алар келип анан ошол кеткендер айылдын баарын азыр тиги ошто жаштар жок. Алыскы айылдарда бүт кеткен. Көбү келип атат кайра. Туурабы? Анан негизи кыргыздар кетип калды, элибиз азайып калды деген түшүнүк да туура эмес. Азыр ички миграция, тышкы миграция биз кыргыздарга эле эмес, бүт дүйнө жүзүндө табигый көрүнүшкө айланган нерсе. Ошон үчүн мындай мекендештер форумун өткөрүп турган, ушуну уюштурган адамдарга да мен мындай ыраазычылыгымды айткым келет. Бул керектүү нерсе.